көрүп жатканыма туура 7 жылдын жүзү болду. Жыртык кийим, катыган нан, атам деле аракет кылат. Бирок кээде ичип келип да жатат. Сенин эле күчүгүң болуп калбай? Кече Сайра эжеге берген күчүгүңдү кайра алып келип алдың го? Ал деле жакшы бакмакта. Даамдуу тамагын берип, балдарыңды аябай жакшы көрөсүң, Мен келечекте сендей эне болом. Өзүмдүн энеме окшоп, балдарымды эч качан таштабайм. Келдим сага, сырдашым. Ар дайым жүрөгүм сыздап, жан дүйнөм кыйналган учурда гана келеримди билесиң. Анан кантейин? Арманым угар кишим болбогон соң кайда бармак элем? Билесиңби, апамдан кат алдым. Атам экөө эки жолго түшүп, башка турмуш баштагандан берки экинчи каты. Алгачкы катын 4-классты жаңыдан баштаган кезимде жазган болчу. Тайжеңеңдин үйүндө аз убакытка жашап тур. Тез арада алып кетем деген эле. Апамдын алып кетем деген сөзүн мен кайталап окудум. Ал сөзүн окуганда тайжеңемдин ачуу кыйкырык менен тилдегенин, керели кечке кой кайтарып кыйналганымды да унутуп калчумун. Андан бери 4 жыл өтүптүр. Тайжеңемдин катаал мүнөзүнө, татаал турмушка көнүп калган учурумда мынтип экинчи катын алдым. Апамдын Россияга кетип жатканын, мага келгенге убактысы болбогонун окуп, үмүт шамым бир отоло өчүп, сага келдим. Аттим. Бардык адамдардын жан дүйнөсү сен сыяктуу таза, тунук болсо кана. Сенден суранам, менин бүт кайгы муңумду, арманымды агызып кетчи. Кулдугубуз бар. Эмне? История повторяется. Айда. Жок, мен Айда Жок дегенде мен укпасам, атаңдын сөзүн укчу. Алып кетиңиз. Эмне деп, каласың дедимби, каласың? Биз атаң экөөбүз сага жакшылыкты эле каалайбыз. Жакшылык кааласаң, Бул жерде бизди уят кылбай каласың дедим. Окуңду унут. Апаң айтканы туура. Бул салт деген Бас бул. болду келе. Өзүңдү бас, бизди уят кылбай. Каласың. Мен алып тынчтап кетпейин апа. Кызым апа. Мен алып кетейин. Болду, ила. Бас кеттик. Ай кызым, кайка бактыңды өзөсүң. Ай, бул эмне деген шумду? 154 кыз алып качуу статьясында колго кармалдыңыз. Кызым, иштейсизби? Апам, ушул даражага жетишиме сиз себепкер болдуңуз. Сизге чоң рахмат. Баары сенин
менин тунук таза булагым, китеп менин өчпөс жарык чырагым. Көптү окуп, көптү билип китептен, мекениме талбай кызмат кыламын. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Зайтуш! Зайтуна kızım. Al mama kızım benim, mama kızım çay yap getirdim mi? Geldim kızım. Ne? Suday ömrün uzun olsun. Gel kızım oturçu. Kızım okuların жақсы mı? Жакшы. Ата, мен бүгүн 5 ап келдим. Kızım, biz seni ар дайым колдойбуз. Аркаңда ар дайым жөлөкпүз. Ата, мен сиздер ишеничиңиздерди сөзсүз актайм. Азаматсың kızım. Topuk kılıp жашоонун ар күнүнө, таң куйкудан жаң ойгонгон көшүлө, арсыз душман тынчын бузуп элимдин, бөлүп бейшимдин төрүнө. Эмне болуп кеткенине түшүнбөй, жада калса кийинүүгө үлгүрбөй, наар албай жылаң аяк тоо беттеп, жанын араң куткарышты мүмкүлөй. Андан ары жолун улап айласыз, баш калкалап калды бөтөн үйлөрдө, бирок чиркин өз үйлөрү өрттөлүп, кара дубал кылдышталып түтүнгө. Канчалаган кырчын өмүр кыйылды, көздөрдөн жаш, жүрөктөн кан куюлду. Мадинадай, Элзададай кыздарды душманого шума жалга буйурду. Сүйлөшүүнү эптеп түзгөн болбойлу, кайталангыс анык жолун ойлойлу. Периштедей күнөөсү жок кыздардын укуктарын тебелетип койбойлу. Sen ne okutasın? Sen okuyana koy sen. Kızsın sen var göğe tip edesin. Sen okuyayım da öyle otasın mı? Kızlar okup kıyratpayt hiç kaçan. Barar jeriңер kүйö. Hiç nersеңди bilbeyim. Kүйögө берем seni. Эмне келе кыздар эч нерсе кыла албайт дей бересиңер? Эмне келе эркектер анан кыздар деп бөлө бересиңер? Керек болсо кыздар, биз силер ойлоп көрбөгөндөй да ийгиликтерди жарата алабыз. Мен окумай эч кимге каршы боло албайсыңар. Мен окуйм. Менин алдыга койгон көптөгөн максаттарым бар. Мен буюрса көптөгөн чоң ийгиликтерди багындырам. Мен мындай кичинекей сөздөргө сынып калбайм. Мен колуман келет экенин баарына далилдейм. Мен бактылуумун. Тилдерди үйрөнөм, музыка менен алектенем, 4 тилде эркин сүйлөйм. Толукта болгон нерсеге ишене бербеш керек экенин билдирет. Азыр сен кичинекей 1000 сом алып келип ушундай окуучу болсоң дагы спонсор болуп атасың. Келечекте ушул жалпы мектеп айыл кыргыз эли үчүн инвестицияларды тартып келген мыкты окуучулардын, мыкты инсандын катарын толуктайт деген ишеничтебиз. Баарыбыз кол чапкылабыз. Жеңишиңиz менен куттуктайбыз, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Кандайсыңар балдар? Менин атым Азиза. Мен 13 жаштамын. 7 класста окуйм. Эң жакшы көргөн сабагым бул англис тили. Мен көркөм адабиятты да жакшы көрөм. Көп китептерди окуйм. Бир суроого жооп таппай жүрөм. Неге биз баардыгыбыз бирдей эмеспиз? Өзүңөр карагачы. Кээ бири күчтүү болушат, кээ бири алсыз болушат, кээ бири кара тору, кээ бири ак жүзү. Жада калса кыз, бала болуп дагы бөлүнүшөт. Ушул суроonu өзүңөргө берип көрдүңөр беле?
Мен ойлойм, бул суроо жооп жок. Класстагы балдар мени кошпойт. Башкаларына тоскоолдук боломбу деп жатам. Кээде мен ойлоп калам, ушул чоң дүйнөгө мен кичинерээк кыламбы деп. Неге айланымдагылар мага башкача мамиле кылышат? Ооба, мен кыз баламын. Ооба, мен баарын түшүнбөшүм мүмкүн али. Ооба, менин боюм кичине. Бирок мен ишенем, мен чоңойом. Мен сөзсүз чоңойом. Азиза, бирок эң чоң жүрөк сенде кызым.